Саламатсызбы, алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен атым Союзбек Надырбеков, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары болуп, жаштар саясаты багытын тейлейм. Рахмат, алгачкы сурообуз. Мамлекеттик жаштар саясатына кыздардын укук жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдө кандай иш-чаралар жүргүзүлүп жатат жана келечекте кандай иш-чаралар жүргүзүү аракетинен жатасыздар? Деги эле жаштар саясаты, жаштар бул өлкөбүздүн бүгүнкүсү жана эртеңкиси, келечектин ээлери. Ошондуктан келечекке татыктуу жаштарды тарбиялоо, келечекте дени сак, жанагы өзүнүн ой жүгүртүүсү менен өлкөбүзгө салым кошула турган, кылган иш аракеттери менен көп бир өлкөбүздүн бир каймагы боло турган бир жаштарды тарбиялап чыгаруу, бул жалпы мамлекетибиздин жалпы саясаты. Мына ошонун алкагында кыздар өзгөчө мааниге ээ. Себеп дегенде кыздардан, мисалы кыздар акылдуу болсо, кыздар дени сак болсо, кыздар билимдүү болсо, эң башкысы, бул келечектеги муундун дагы бир жакшы бир тарбиялуу балдардын баягы келүүсүнө бир үлгү түзүлөт да. Себеп дегенде кыздар билимдүү болсо, өзүнүн билими менен бул баланы үйрөтөт, аны өстүрөт. Бул туура келечектеги мисалы муундарга кам көрүү катары, инвестиция кылуу катары бааласак болот да. Ошондуктан кыздардын дээрлик өзүнчө өсүп өнүгүүсү, кыздарга мүмкүнчүлүктөрдүн түзүлүүсү, кыздардын бир коомдогу бир маанилүү ролдун ойноосу, бул мамлекеттин кызыкчылыгы деп айткым келет. Толук турда кошулам. Кийинки сурообуз ушул Кыргызстанда азыркы учурда өспүрүм кыздарды ар тараптуу колдоп, аталар кыздарды колдойт кыймылдын уюштурулуп жатканына жана ошого мүчө болуп кошулушуңузга көз карашыңыз кандай? Аталар кыздарды колдойт. Бардык нерсе бул үй бүлөдөн, үй бүлөлүк тарбиядан, ата эненин кыздарга болгон көз карашынан, аларга болгон ишеничинен, алардын өсүп өнүгүүсүнө кызыктар болгондугунан, мына бул эң башкысы мындай база болуп эсептелинет да. Бул фундамент. Ошондуктан ар бир ата өзүнүн баласын, кызын мындай коомдон өзүнүн ордун татыктуу тапканга кызыктар. Анын арасынан биз дагы барбыз. Мен мындай кыймылды, дээрлик ушундай келечек үчүн кам көрө турган кыймылдарды мен дайыма колдойм. Чоң рахмат.